Кутмандуу кечиңиздер менен эфирде жаңылыктар маалыматтык топтому аны мен Гүлира Туратбекова алып барам алдыдагы мүнөттөрдө. Дарт аныктоого жаңы ыкмалар, үй бүлөлүк дарыгерлер билимин жогорулатат. Эмчат деген программа боюнча окутуу болуп өттү. Аракет арты киреше, электик айымдын ишкердикке карай кадамы. Ошонто отуруп анан буга мен көп акча коротуп, анан өзбекстандык бир эжеден үйрөндүк да. Мамлекеттик кызматкер манас окуйт. Мамлекеттик тил комиссиясынын сунушу менен республиканын бардык аймактарында мамлекеттик кызматкерлер арасында улуу манас эпосун окуу уланууда. Талкуулап баяндамаларды ошо балдарыбызга жеткизип бергенге аракет кылабыз. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев президенттин атынан 9-11 класстын окуучулары арасында өткөрүлгөн «Мен өзүмдүн эмгек укугумду билем» республикалык дил баян сынагынын жеңүүчүлөрүнө сыйлыктарды тапшырды. Балдардын эмгек укуктарын коргоо темасына арналган сынакты балдардын укуктары боюнча ыйгарым укуктуу өкүлүнүн катчылыгы Кыргызстан кесиптик бирликтер федерациясы менен биргеликте Кыргызстандагы Эберт фондунун колдоосу менен уюштурулган. Ага өлкөнүн бардык аймактарынан 2400-дөн ашык мектеп окуучулары катышты. Мыкты эмгектер атайын комиссия тарабынан тандалып алынды. Жеңүүчүлөрдү Адылбек Касымалиев өзү куттуктап, аларга президент Садыр Жапаровдун атынан ноутбук, планшет, уюлдук телефон жана электрондук китептерден турган баалуу сыйлыктарды тапшырды. Адылбек Касымалиев мектеп окуучуларын окууга, китеп окууга жана пайдалуу иштерге убакыт бөлүүгө чакырып, ийгиликтин ачкычы билим экенин белгиледи. Ал ошондой эле балдардын укугун коргоо жалпы улуттук кыймылга айланып, мындай сынактар Кыргызстан социалдык жактан жоопкерчиликтүү жарандарынын калыптанышына өбөлгө болот деген ишенимин билдирди. Иш-чаранын соңунда катышуучуларга ынтымак ордо президенттик администрациясынын жаңы имараты боюнча экскурсия уюштурулду. Ат Башы району боюнча кылмыш жаза жана укук бузуулар кодекси боюнча 24 жаран пробациянын көзөмөлүндө. Алар бир айда 2 жолу жолугушууларды уюштуруп, дайым көзөмөлдө болуп турушат. Бул жолу кардарлардын саламаттыгы текшерилип, спорттук оюндар уюштурулду. Ат Башы районунун тургуну Нурлан 53 жашта. Ал кылмыш жаза кодексинин 82 беренеси менен 1 жылдан бери пробациянын көзөмөлүндө. Бүгүн пробация уюштурган иш-чарага активдүү катышып, канындагы кантты текшертип алды. Пробациянын кызматын ошол айтылган убактарында, мезгилдеринде айтылган немелерди келебиз. Андан сырткары мындай текшерүүлөр болуп атат. Медицина жактан эмгек берүү, аяк бягын ушул ар бир айда өтүп турушат. Ат Башы райондук пробация органында жалпы 24 кардар каттоодо турат. Анын ичинен кылмыш жаза кодекси менен 12 кардар пробациянын көзөмөлүндө. Ал эми укук бузуулар кодекси менен 12 жаран ар кандай коомдук иштерди аткарууда. Оңдоп түзөө иштерин жүргүзүү үчүн ар тараптуу жардамдар берилип, жылына бир жолу спорттук иш-чара өткөрүлөт. Мындан тышкары мына бүгүн жардам иш-чарасы өтүп жатат. Ар тараптан мекемелерден тиешелүү кызматкерлер чакырылып, ар тараптан жардамдар берилүүдө. Ар бир айда 2 жолу пробация кардарлары чогултулуп, аларды көзөмөлгө алуу менен бирге жардам иш-чаралары уюштурулат. Жолугушууда кардарларды жугуштуу жана ар кандай илдеттерден алдын алуу, жоголгон документтерин калыбына келтирүү, кыска мөөнөттүү курстардан окутуу жана башка бир катар муктаждыктарын чечүү маселелери ортого салынат. Бул жолу алардын саламаттыгы текшерүүгө алынды. Кеңештин отурумдары кварталына бир жолдан өтүп турат. Ал кеңеште ушу райондук пробация органынын кардарларынын муктаждыктарын чечүү, ошондой эле пробация органынын кызматкерлеринин ишин жакшыртуу максатында ушундай иш-чаралар өтүп турат. Иш-чара кардарлар арасында спорттук оюндар менен жыйынтыкталды. Шахмат жана тогуз коргол боюнча мелдеш уюштурулуп, алдыңкылар атайын грамоталар менен сыйланды. Пробация жаркын жашоого үмүт берет. Анткени жасаган кылмышын моюнга алып, жакшы адаттарды калыптандырууга мүмкүнчүлүк түзөт. Гүлира Туратбекова, Бексултан Жолдошбеков, Нарын жаңылыктары. Аз кандуулук, гипертония, кош бойлуу кездеги татаалдашуулар, балдар арасындагы аутизм. Бейтаптарга өз убагында жардам көрсөтүүдө көйгөйлөр бар. Дартты эрте таануу багытында атайын программалар менен ыкмалар иштелип чыгууда. Алардын ар бирин үй бүлөлүк дарыгерлер билүүсү зарыл.
Нарын шаарында өткөн үй бүлөлүк медицина бул кам көрүү союзу аттуу иш-чарада дагы кандай маселелер көтөрүлдү, кабарчыбыз Жаркынайгүл Ташыр кызы айтып берет. Сүйүн Кадырова Жумгал райондук жалпы дарыгерлер практика борборунун үй бүлөлүк дарыгери. Ал күн сайын жүздөгөн бейтаптарга жардам берип, заманбап медициналык ыкмаларды өздөштүрүүгө аракеттенип келет. Ал бейтаптардын оорусун так аныктап, дарылоо үчүн өз билимин өркүндөтүп, атайын окууларга үзгүлтүксүз катышып турат. Бул биздин район алыскы райондун эсебине кирет, райондордун бири болуп эсептелет. Бизде дагы ошо медицинада кадр маселеси эң көбөйлүү, үй бүлөлүк дарыгерлер жетишпейт. 21 үй бүлөлүк дарыгерлер иштеш керек эле, бирок биздин районда болгону 14 дарыгер иштейт. Үй бүлөлүк медицинадагы эң жаңы ыкмалар боюнча өтүп атат. Бул конференцияга келгениме мен да өзүм аябай кубанычтамын. Көп нерселерди алдык. Сүйүн Кадырова сыяктуу жүздөгөн үй бүлөлүк дарыгерлер бүгүн заманбап медицинанын жаңы багыттарын үйрөнүү үчүн чогулушту. Дарыгерлерди заман талабына ылайык окутуу боюнча Санжарбек Данияров атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык кайра даярдоо квалификацияны жогорулатуу институту уюштурду. Мага выездной деп коебуз, выездной конференциянын бир эмеси жакшы жери ушу жерлерге барып, жаңы ыкмаларды ошол жерден үйрөткөнгө. Көп андан тышкары биздин институттун кафедралары бүттүгү выездной циклдарды кылышат. Дарыгерлердин бүттүгүн Бишкекке чакырбай, ошо ордунда келип, ордунда үйрөтүп, мастер-класстарды көргөзүп, бул өтө эле жеңилдик берет да биздин үй бүлөлүк дарыгерлерге. Биринчи жардам деле мастер-класс, туура бала кичинекей балдарды туура текшерүү, азыркы могу жаңы долбоор чыгып атпайбы аутизм боюнча. Ушул боюнча да мастер-класс болот, кантип баланы текшерип. Бүгүнкү күндө балдар арасында көбөйүп жаткан аутизмди эрте аныктоо жана туура багыт берүү маселеси көтөрүлдү. Адистер МЧАТ деп аталган программа аркылуу атайын ыкмаларды колдонуп, бул ооруну баштапкы этапта эле таануунун маанисин белгилешти. Ошондой эле үй бүлөлүк дарыгерлерге заманбап ыкмалар менен иш алып баруу, бейтапка комплекстүү жардам көрсөтүү жолдору үйрөтүлдү. Ушу замандан артта калбай, жаңы технологиялар менен иштешти, жаңы протоколдордун менен иш алып баруу боюнча конференция болуп атат да. Себеби дегенде дүйнө бир орунда турбайт да. Жаңы чакырыктар, жаңы технологиялар, жаңы ыкмалар чыгып атат. Ошону менен катар эле медицина дагы ошо менен катарлаш өнүгүш керек. Ошого байланыштуу бүгүнкү конференциянда эң бир маанилүү бөлүгү ушу аутизмди эрте аныктоо болуп, жаңы МЧАТ деген программа боюнча окутуу болуп өттү. Иш-чара дарыгерлер үчүн кесиптик өнүгүүнүн мыкты аянтчасы болуп, аймактык медицина кызматкерлеринин билимин жогорулатууга чоң салым кошту. Иш-чара дарыгерлердин тажрыйбасын бекемдеп, аймактагы медициналык кызматты жакшыртууга өбөлгө болду. Жаркынайгүл Ташыр кызы, Жеңишбек Абдылдаев, Нарын жаңылыктары. Мамлекеттик тил комиссиясынын сунушу менен республиканын бардык аймактарында мамлекеттик кызматкерлер арасында улуу манас эпосын окуу уланууда. Бул демилге мамлекеттик кызматта улуттук руханий баалуулуктарды жайылтуу максатында ишке ашырылып жатат. Нарын районунда дагы ар бир мамлекеттик кызматкерлердин иш бөлмөлөрүндө манастын 3 илтиге коюлуп, атайын китеп окуу бурчтары уюштурулууда. Кабыллан манас келгенже көп кордуктун бучкагы. Мамлекеттик кызматкер Турсунбай Исаев бала кезинен тарта кыргыз элинин улуу мурасы болгон манас эпосуна кызыгып келген. Учурда ал эпосты даңазолоо жана коомчулукка жайылтуу жаатында түрдүү демилгелерге колдоо көрсөтүп келет. Анын айтымында манас кыргыз элинин руханий тиреги, тарыхый эс тутуму. Ошондуктан анын кеңири жайылышына шарт түзүү жана жаңы муундун кызыгуусун арттыруу мамлекеттик деңгээлде маани берүүчү маселе болушу керек деген пикирде. Эгемендүүлүк алган күндөрдөн баштап эле ушу манас таануу боюнча мектептерде манастын жети осуяты, анан жогорку университеттерде манас таануу сабактары өтүлүп келет. Кыргыз тилин жайылтуу боюнча тил комиссиясынын жакшы иш баштаптыр. Ошо мамлекеттик кызматкерлерге дагы ушундай мамлекеттик кызматкерлердин арасынан дагы ушундай
манасты жайылтуу боюнча жакшы иштер алып барылып атыптыр. Ушинтип жайылса дагы болот деп ойлойм. Тил комиссиясынын демилгеси менен учурда республиканын бардык аймактарында манасты жайылтуу багытында мамлекеттик кызматкерлер арасында алгылыктуу аракеттер байкалууда. Мындай демилгени Нарын райондук мамлекеттик администрациясы дагы колдоого алган. Ар бир кызматкердин иш бөлмөсүндө улуу эпостун 3 илтиги, Манас, Семетей жана Сейтек китептери жайгаштырылып, атайын китеп буруштары уюштурулган. Бек Максутовдун Манастын 3 илтигин окугам жакында эле. Семетей Сейтек Манас эпосу боюнча балдарыма дагы үйдөн ошол үзүндүлөрүн айтып берем. Ошондой эле мен ошо жолдошум дагы ушул Манас эпосун жакшы билет. Экөөбүз дайыма ошо балдарыбызды кошуп алып, ошо Манас эпосу боюнча талкуулап, баяндамаларды ошо балдарыбызга жеткизип бергенге аракет кылабыз. Кабылан Манас төрөбүз, кабагыңды бүркөсөң кар түшкөндөй көрөбүз. Мындай демилгенин өзгөчөлүгү мамлекеттик деңгээлде руханий баалуулуктарды калыптандыруу аракетинде кызматкерлердин түздөн түз катышуусу. Эпосты жайылтуу мурда негизинен маданият жана билим берүү тармагында гана көрүлүп келсе, бул жолу мамлекеттик башкаруу системасында иштеген кызматкерлердин аракети менен жаңыча деңгээлге көтөрүлдү дешет уюштуруучулар. Дарбаза башчысы казактардын жоорунчусу келгендерди көрүп, элчи экенин билип, ордого кирип Манаска жөнүн айтты. Кабылан Манас төрөбүз, кабагыңды бүркөсөң кар түшкөндөй көрөбүз, каарланып сүйлөсөң жүрөк чыгып өлөбүз. Гүлүстөн Манас төрөбүз, күлүп койсоң жарк этип, күн тийгендей көрөбүз. Күңгүрөнө сүйлөсөң жүрөк чыгып өлөбүз. Эшиктен көрдүм бир топ жан, тааный албай болдум таң. Улуу Манас эпосы бул жөн гана эпикалык чыгарма эмес, элдин тарыхы, наркы жана келечек муңга калтырылган акыл казынасы. Аны мамлекеттик кызматтын күнүмдүк турмушуна киргизүү менен улуттук баалуулуктарды сактап калууга болгон аракет жаңы деңгээлге көтөрүлүүдө. Наргиза Жумадил кызы, Жолдошбек Курманбеков, Нарын жаңылыктары. Акыркы мезгилдери ишкерликке кызыккандардын саны артууда. Ага жараша түрлөрү да көбөйүп, ар тармакта кирешеге чыгып жатышат. Алардын бири Нарын районунун Учкун айылынын жашоочусу Анара Саматова дагы бар. Ал өзүнүн чыгармачылык жөндөмү жана алган билим тажрыйбасына жараша самындын жана идиш жуучу каражаттардын бир канча түрүн даярдап, экологиялык жактан таза мөмү жемиш чөптөрдү негизги курам катары пайдаланууда. Иштемчил айымдын каражаттарын кабарчыбыз Жазгүл Усубалиева көрүп келген. Аябай көп. Мында эч кандай химикат жок, коркунуч жок. Нарын районунун Учкун айылынын жашоочусу Анар айым акыркы 1,5 жылдан бери табигый самындарды жасап, киреше булагына айлантты. Ал бул каражаттарды жасоо технологиясын көп изденүү менен көп убакыт короткунун айтат. Ал айылда өскөн чалкан, эрмен, шыбак, календула жана ромашка гүлдөрүнөн, ошондой эле чычырканактын жана абрикостун майынан жасалат дейт. Ал эми кээ бир кошулмаларды борбор калаадан сатып алууга туура келет. Анан бир эле аксамындын немесин такыр үйрөнө албай койдум да. Такыр окшошпой койду. Ошентип отуруп анан буга мен көп акча коротуп, анан Өзбекстандык бир эжеден үйрөндүк да. Ошол эженин рецеби менен анан мен самдарым окшошту. Формалары келди кадимки эле магазиндикиндей, бирок магазиндикинен дагы жакшы да, себеби мунун кир чыгарганы өтө жакшы. Балдарды да жуунтушат. Мунун баарын заказ менен алдыртам. Глицериндин да халалы эмнеси дегендер болот экен да. Анан биз ошол халалын урунабыз. Себеби меники бүт неме болуп аткандан кийин, натуральный болуп аткандан кийин анан неме сөзсүз халал нерсе урунуш керек экен да. Даярдалган самындар теридеги түрдүү ооруларга жана сулуулук үчүн да колдонулат. Самындын 20дан ашык түрү учурда жасалып жатат. Алсак шакар, эрмен, какым өңдүү ден соолукка дароо өсүмдүктөр кошулууда. Себеби бирөө келген мага аллергияга эле деп алып, анан бутунда грибы бар экен да. Ошону менен көп жылдан бери асылып жүргөн экен, ушундан айттым да. Бул эрмен самыны ошо. Эрмен самыны да өтө аябай жардам берген. Анан бул чалкан самыны да аябай жакшы самын. Бизде өспөйт экен, Нарында бул көлдө өсөт экен да. Каарманыбыз самын каражаттарын жасоодон сырткары үйүн бөлмө гүлдөргө толтурган.
Алардын ар бирине дыкат мамиле кылып, айрымдарын өзү жасаган самындардын курамына да колдонуп, ашыкча убара тартпайт. Ушу гүлдөр менен дагы өзүмчө бир рахат алам да. Кайсыл жерден дагы гүл болбосун, үзүп келип, ушуларды отургузуп өстүрөм да. Мисалы молар өтө назик деп коет. Кээ бир адамдарга өспөйт дейт бегония, бирок мен бегонияны аябай жакшы көрөм. Бегониянын түрлөрүн өстүргөнгө аракет кылам да. Анан көбүнчө меники герань. Гераньдарды да жакшы көрөм, аябай. Себеп бул герань ден соолукка да өтө пайдалуу экен да. Азыркы тапта өзү өндүргөн продукцияларынын жана кардарлардын санын көбөйтүү жагын ойлоп, чоң экспортко чыгарууну көздөп жатат. Ал эми азырынча айыл ичин бул каражаттар менен камсыздап, Нарын шаарындагы айрым дүкөндөргө өткөрүүдө. Ага жараша киреше да жаман эмес. Жазгул Усубалиева, Нурсултан Болотбеков, Нарын жаңылыктары. Аздектелген кол өнөрчүлүк. Кыргыз элинин байыртан бери келе жаткан маданий мурастарынын бири болгон кыргыз кол өнөрчүлүгү. Ал кыргыз элинин турмуш тиричилигинде гана эмес, руханий дүйнөсүндө дагы маанилүү ролду ээлеген. Аны ыйык тутуп заман талабына жараша жаңылаган замандашыбыз Салтанат Чикеева менен биздин чыгармачыл топ баарлашып кайткан. Азыр ошентип эле түйүп койгон модагы. Көздүн жоосун алган төрдүү маанидеги оймолор түшүрүлгөн бул эмгектер Ат Башы районундагы Ачак Айыңды айылынын тургуну Салтанат Чикеевага таандык. Дээрлик 20 жылдан бери кол өнөрчүлүктүн шырдак, сайма, түймө өңдүү түрлөрү менен алектенген каарман бул өнөрдү апасынан үйрөнгөн. Колундагы буюм апасына таандык. Аздек буюмдун сакталып келе жатканына дээрлик 50 жылдын жүзү болуптур. Учурда ага жаңы түс берүүнүн аракетинде. Азыр мындай туштуктарды илбей дагы калдык. Азыр евродо эле бардыгыбыз тең еврого өтүп кеткен себептен илгерки буюмдарды көп урунбай калдык. Анан бул буюмдар ошо унутта калып кетпесин деп бул туштуктарды бузуп дагы ар кандай буюмдарды жасап коебуз. Мындан чакан панолорду жасайбыз. Дубалга илип койгонго мындай сумкаларды жасап жүрөбүз. Ошо кийинки мурункулардын жасаганы жөнүндө түшүнүк алсын деген максатта анан кийин бул мурунку буюмга дагы кайра бир жаңы өң жаңы жан киргизип дагы ошону бул дагы ошо кол өнөрчүлүктү жайылтуунун бир түрү да. Салтанат Чикеева акыркы 5 жылдан бери жалаң гана буйрутмага иштейт. Анткени көздүн майын алган кол эмгектерди чет элден келген меймандар баалап алат. Мисалы бул пано дагы буйрутма болчу. Алгач ага бир маанини берген элести, ою аркылуу түшүрүп алып, кесип даярдоо менен алек. Эми жээктерин жасап койсо эле келишкен оокат чыга келет. Азыркы күндө ошо бизге туристтер аябагандай көп келип атпайбы, жыл сайын канча миллиондогон туристтер келип атат деп жаңылыктарда деле айтып келип атышат го. Ошол себептүү биздин ошо шырдакка кызыгышат көп эле. Анан биз буйрутма менен иштейбиз көбүн эле. Бул ушул кол өнөрчүлүк менен деле үйдө баягы үй бүлөлүк бюджетти толтурбасак да, ошо үй бүлөлүк бюджетти чыңдаганга иштесек болот, каражат тапсак болот муну менен. Кылымдардан бери келе жаткан улуттук маданияттын жана жашоо тиричиликтин ажырагыс бир бөлүгү болгон кыргыз кол өнөрчүлүгүн каарман сыймыктануу менен аркалайт. Аны өкүндүргөнү азыркы учурда алардын баасынын арзандыгы, жаш кыз келиндердин кол өнөрчүлүк менен алектенгиси келбегени. Аябагандай аз. Анткени муну ошо айтып кеткендей эле түйшүгү оор да. Көп эле келишет, бирок тиги үйрөнүпгөнгө далалат кылгандар аз да. Муну бир-эки жасап көрүшөт дагы эле анан тажашат. Оор экен дейт, жасай албайт экем дейт. Анан кийин кетип калышат көп эле. Кызыгып жасап жүргөндөр бар. Мен өзүмдүн кыздарымдын бардыгына үйрөткөм. Бир гана чоң шырдак. Панолорду жасоодон сырткары ал кадимки капчык жана куржундун түрүн даярдайт. Заман талабына жараша кооздоп, көркөм оюларды түшүрөт. Бул эмгектери кошуналарына жана коңшу айылдардын айымдарынан калбайт. Заман талабына жараша түрдүү куржундарга буйрутма түшүп турат. Бир жума мурда буйрутма берип сумка жасаптым эле. Чоң кылып жасаптыр сумканы. Чоң рахмат, колуна береке. Ошо көптөгөн заказдарды жасайт, Салтанат дорожка, шырдак, сумкаларды көп кардарлар келип алып турушат. Биз дагы кошуналар алып турабыз. Өз убагында жакшы тыккан,
натуральный кийистер менен жакшы жасап берет. Түмөн түйшүк болсо дагы аны сүйүп аркалап, жайылтууга салым кошкон каарман келечекте жаштар үчүн атайын уздардын мектебин даярдоону кыялданууда. Анткени ал мындай улуу өнөр унутта калбай, муундан муунга уланышы керек деп эсептейт. Жыпара Насырова, Нурсултан Болотбек уулу, Нарын жаңылыктары. Ушуну менен жаңылыктар маалыматтык топтому соңуна чыкты. Саламатта калыңыздар.